Бүгінгі күнде маалымат таласында бір топ көбеле агенттіктер бар. Ошның арасында Говорит ТВ деген абдан мындай өзгөчө орны бар агенттикте. Анткени мен монтип жеке өзүм бакап жүргөндө айтсам, бакта мындай высокопрофессиональный, сапаттуу адамдар иштейт да. Андан кийин силер монтип маалыматты чыгарганда чындыкты коркпой, кандай бир мынтип жумшараак кылып ошол жолго түшпөйсүңөр да. Силер монтип жакшылап, баарын акты ак дейсиңер, караны кара дейсиңер. Бирок ошол учурда негизги максатыңар жакшы. Анткени ошол эки алган маалыматыңар, кылган репортажыңар элибизге, журтубузга, коомубузга пайдалуу болсун деп. Бул мынакей жанакы бүгүнкү күндө эң мындай көйгөй болгон, мисалы биз мисалы тарапта болсо жанакы пособиялар. Бүгүнкү күндө биз жанакы өзүңөр билгендей, жанакы 100 000 сомду биз элге кедейчиликтен чыгаруу боюнча берип атабыз. Андан кийин жанакы өзүңөр азыр көргөндөй миграциянын үстүндө дагы азыр бир топ иштерин кылып атат. Ошонун баардыгын силер мындай коркпой эле ачык чыгарып эле кайсы жерде жакшы болуп атат, кайсы жерде да көйгөйлөр бар. То есть эки жагын дайыма тең кармайсыңар да. Ошон үчүн мен жалгыз эмес, менин коллегаларым, министрликтер баары ушундай ыраазыбыз. Ушул эки жолдон тайбагыла. Андан кийин дагы бир жеке оюм бар. Силердин мисалы төрага катары Кайыргул Урумканова иштейт. Ал киши болсо бүгүнкү күндө ушул эки маалымат таласында эң мындай тажрыйбалуу инсан. Өйдөсүн көргөн, ылыйын көргөн, мустагын көргөн, ысыгын өткөн, баарын көргөн. Бүгүн абдан мындай тажрыйбалуу, кандай бир мындай жеке кызыгы жок. Ошо коомго, элге пайдасы болсун деп элечи ошо аракет кылган төрагаңар бар. Ошон үчүн урматтуу Кайыргүл, мен абдан ыраазымын. Ушул биздин коомубузда ушундай көрүнүктүү, жакшы инсандар бар. Ошонун бири болсо өзүңсүң. Ошон үчүн 5 жылдык байрамыңар куттуу болсун.